Ташиев депутаттарға эскертүү берди. АКШ визалык чектөө киргизди. Чек ара бекеттери ачылды. Арабаңыз эфирде Политклиника медиасынын бул жумада программасы. Бул программада сиздерди аптанын ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен мен Чолпонбек Сабырбеков тааныштырам. Биздин каналга катталганды унутпаңыз. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Жогорку Кеңештин айрым депутаттары кадр саясатына аралашып жатканын билдирди. Ал 9 июлда Ошто мамлекеттик кызматкерлер катышкан жыйында айрым эл өкүлдөрүнүн атын атап, аларды кадр саясатына кийлигишпөөнү, жергиликтүү бийлик башчыларына буга жол бербөөнү эскертти. Ташиев анда депутаттар Надира Нарматованы, Бакытбек Мариповду, Улан Примовду, Данияр Төлөновду, Талайбек Сарыбашевду, Улукбек Ормоновду мисал кылып, алардын кайсы бир кызматка дайындоого, иштен алууга аралашкан учурлары болгонун айтты. Жогорку Кеңештин конкреттүү түрдө кайсы кадрлуу вопростор кийлигишкендиги боюнча менде баардык справкалар. Ресми башчылардын, социалдык камсыздоолордун башчылардын бирөөнү алып коюп, меники коюп бер, тигини коюп бер. Такыргандайларга жол бербейт. Уктуңарбы? Акимдер мына айрыкча мага берген справканын негизинде бул такталган маалыматтар Новгород районунда Нарматова Надира, Жогорку Кеңештин депутаты, постоянно кийлигишет экен. Шундайбы? Бар ошондой факт сизде? Канчадан бери иштеп атасыз? 3 ай болду. Вот. Мына мага берген маалымат боюнча Нарматова Надира Азимовна постоянно кийлигишет экен. Новгород райондук образование башчысы Тажибаева Назика Кадралиевна боюнча является подругой Тажибаевой. Не допускай. Кто? Кто? Да. Ошол районда Жогорку Кеңештин депутаты Марибов алдагы ушу келип алып туруп ресми башчысын кой, башканы ал деп кийлигишет экен. Не допускай никого. Мен ачык публично айтып коеюн. Урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары, айрыкча биздин урматтуу депутаттар, жерлерге барып, жергиликтүү бийлик органдарына кайсы бир шарттарды коюп, өзүңөрдүн кадрларына уротом дегенди унуткула. Андай болбойт. Жол бербейбиз андай бардакка биз. Мамлекетибизде тартип болот, тартип менен биз мыйзам чегинде гана ишибизди алып барабыз. Камчыбек Ташиев депутаттарды мэрлердин жана акимдердин иштерине кийлигишпөөгө чакырды. Ушул эле жыйналышта Камчыбек Ташиев учурда абакта жаткан салык кызматынын мурдагы жетекчиси Алтынбек Абдуваповдун 55 миллион долларлык мүлкү аныкталганын билдирди. Абдувапов Алтынбек деген салык кызматынын республикалык салык кызматынын башчысы. Туурабы? Былтыры болду, да? 5-6 ай болуп калышыбыз, камалган. Канча болду? Декабрда, 4 декабрда, мына 4 декабрда берди экенсиз. Мына 7 ай болду. Эми биз ал киши боюнча эмнени выявлять эттик? Мен айтып коеюн, коомчулук билсин ушу. Көпчүлүк айтып атат, күнөөсү чогуу отурат депчи. Анан эми баягы тергөөнүн кызыкчылыгында көп нерселер ачыкталбайт да. Баягы аныкталып бүтмөйүнчөчү. Бирок көп нерсе аныкталып бүттү бүгүнкү күндө. Азыр сот сөзүбүз берип атабыз, сотто бул ачык каралат. Эмне болду? Биз аныктаган боюнча Абдувапов Алтынбектин силердин республикалык салык кызматынын жетекчисинин такталган бүгүнкү күндөгү мүлктөрү Турциянын Бодрум шаарында үйү бар экен. Бодрумду билесиңер, туристический шаар бар. Турциянын Бодрум шаарында үйү бар. Алматада коммерциялык ишканасы бар. Бишкектеги үйүнү бүгүнкү күндө 4 миллион сомдон айына элчиликке тапшырып атат. Бишкектеги үйүн 4 миллион сомдон айына тапшырып атат. Курулуш компанияларынын үлүштөрү анан бүгүнкү күндө такталган, баардык тергөөнүн негизинде такталган. Бир нече салык кызматынын кызматкерлери айтып атат. Биз ай сайын 50 миңден 100 миң долларга чейин берип турчулук деп бардык эмелерди тактап айтып берип атышат. 50 миңден 100 миң долларга чейин берип турчулук дейт айына. Анан дейт ушул башка дагы мүлктөрдү эсептеп чыкса,
бүгінгі күнде мына мен ушул жака чыгаардын алдында Рысалиев экөө сүйлөштүк Бишкекте. Маған айтышты, бүгінгі күнде Алтынбек Абдубаковдун отурабыз. 55 миллион долларлык үй-мүлкү байлык такталды. 55 миллион доллар. Мына салық кызматынын жетекчиси, республикалык жетекчиси. Аслер айтып тұрса, біз бір тиын албайбыз. Бирөө жарымына бердиңерби Алтынбек акча бербедиңер. Алтынбек канча жылдан иштейт, сиз билесиз. Салық кызматында. Кызматында мен точно билем, бирок 10 жылдан ашык. 10 жылдан ашык. 10 жылдан ашык иштейт. Башка бизнес кылбай, башка бир жеке структуралар менен иштебейт. Бирок кантип 55 миллион доллар акчадан жыйнап алат. Кантип жыйнап алат? Мына кызматкерлер айтып атат, биз айына берип турчубуз. 50 миң доллардан 100 миң долларга чейин биз алып беришибиз. Мындан сырткары Камчыбек Ташиев анын мүлкү конфискацияланарын билдирди. Былтыр жыл аягында салык кызматынын ошол маалда төрагасы болуп турган Алтынбек Абдубапов менен орун басары Исламбек Кыдыргычев коррупцияга шек саналып камалган. ОКМК алар электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарды пайдалануудагы мыйзамсыз иштерге тиешеси бар экенин билдирген. Атайын кызмат башкы салыкчылар бизнес өкүлдөрүнүн айрым тобуна көп суммада салык төлөөдөн качууга, өздөрүнүн реалдуу кирешесин көмүскөдө калтырууга мүмкүнчүлүк бергенин маалымдаган. Президент Садыр Жапаров 8-9 июль күндөрү мамлекеттик сапар менен Тажикстанга барды. Сапардын алкагында бир канча маселе талкууланып, жыйынтыгында соода, билим берүү, өнөр жай, туризм жана башка багыттарда эки тараптуу документтерге кол коюлуп алмашылды. Анын ишинде президенттердин биргелешкен билдирүүсүнө кол коюлду. Садыр Жапаров Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамиле мындан да жогору деңгээлге чыгаарына ишенерин билдирди. Сегодня мы находимся у истоков важного события в истории наших межгосударственных отношений. Благодаря политической воле и решимости нам удалось завершить процесс делимитации кыргызско-таджикской государственной границы. Считаю это одним из самых фундаментальных и действительно важных достижений с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Это поистине прорывное историческое событие не только для наших стран и народов, но и всего Центральноазиатского региона. Мирное разрешение пограничных споров между Кыргызстаном и Таджикстаном получило высокую оценку и положительные отзывы всего мирового сообщества, в том числе со стороны международных и региональных организаций. Мы обсудили весь спектр двустороннего взаимодействия, уделив особое внимание вопросам углубления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, расширения приграничных связей, а также вопросам развития инфраструктуры и укрепления межрегионального диалога. По итогам переговоров были подписаны двусторонние документы, которые охватывают широкий спектр двустороннего сотрудничества, таких как торговля, образование, промышленность, туризм и многие другие важные направления. Хочу подчеркнуть, что одним из ключевых итогов переговоров стало подписание совместного заявления, в котором отражено обоюдное стремление вывести кыргызско-таджикские отношения на качественно новый уровень развития. С целью комплексного рассмотрения вопросов двустороннего кыргызско-таджикского сотрудничества подписано соглашение о создании межправительственного совета, который будет возглавляться председателем Кабинета министров Кыргызской республики и премьер-министром Республики Таджикстан. Мы условились провести первое заседание межправительственного совета в Бишкеке. Мындан тышкары мамлекет башчылары видео байланыш режиминде Ош облусундагы Карамык жана Бордөбө көзөмөл өткөрүү пункттарынын ишин жандандыруу аземине катышты. Разрешаю. Муну менен бирге президент Садыр Жапаров иш сапардын алкагында Тажикстандын жогорку жыйынынын жогорку палатасынын улуттук кеңешинин төрагасы Рустами Эмомали жана Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзада менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү.
Бишкектин Октябрь райондук соту 9-июлда Апрель телеканалынын иши боюнча чечим чыгарып, мекемени толук жабуу чечимин чыгарды. Судьянын чечиминде Апрель телеканалынын лицензиясы алынып, социалдык тармактардагы баракчаларындагы ишмердигин токтотуу чечими кабыл алынган. Апрель айынын соңунда ОКМК апрелдин берүүсүндө терс маанайдагы жаңылыктар камтылып, бийликтин кадыр баркына доо кетирет деп тапкан. Анын негизинде прокуратура телеканалдын лицензиясын жокко чыгарып, социалдык тармактардагы баракчаларын жабуу арызы менен сотко кайрылган. Президент Садыр Жапаров 11-июлда укук бузуулар жөнүндөгү кодекске өзгөртүү киргизүү мыйзамына кол койду. Ага ылайык бул документ 1093 менен толукталды. Ага ылайык жалган маалымат таратууга айыптуу деп табылган жарандарга 20 000 сом, ал эми юридикалык жактарга 65 000 сом айып пул салынат. Жалпыга маалымдоо каражаттарын же интернетти пайдалануу менен коомдук тартипте жарандардын же уюмдардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын же болбосо коомдун же мамлекеттин мыйзам менен корголуучу кызыкчылыктарын бузууга алып келген анык эмес маалыматтарды таратса, эгер бул аракеттер кылмыш жазасына тартуучу жосунун белгилерин камтыбаса, анда айып пул салынат. Өзгөртүүлөргө ылайык жогорудагы берене боюнча укук бузуу жөнүндө протоколдорду ички иштер органдары түзөт. Иш сотто каралат. Буга чейин укук бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүү киргизилип, 1071 берене кошулган. Анда кайсы бир адамды мазактоого, кадыр баркын кемсинтүүгө же жала жабууга, ал жөнүндө жалган маалыматтарды билип туруп таратууга тыюу салынып, ага айып пул каралган. Бул мыйзамга Садыр Жапаров ушул жылдын башында кол койгон. Президент Садыр Жапаров Улуттук банктын төрагасы Мелис Тургунбаевке дагы сөгүш жарыялады. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз катчысы Аскат Алагөзов Фейсбуктагы баракчасына жазды. Анда Тургунбаев мындай жазаны ишиндеги кемчиликтер үчүн алганы белгиленген, бирок чоо жайы кабарланган эмес. Садыр Жапаров Тургунбаевке былтыр августта, ал Улуттук банктын төрагасы болуп дайындалганына 2 айдай болгондо да сөгүш жарыялаган. Анын ошол маалдагы орун басарлары Манас Жакыпов менен Кайып Куленбеков кызматтан алынган. Президенттин аппараты анда акча кредит саясаты чөйрөсүндөгү жетишсиз иштер валюта курсунун туруксуздугуна алып келгенин. Бул экономиканын бардык тармактарына терс таасирин тийгизип, жарандардын жана ишкерлердин бакубаттуулугун начарлатканын билдирген. Тургунбаевке сөгүш жетекчилик курамды талаптагыдай координациялабагандыгы үчүн берилгени көрсөтүлгөн. 43 жаштагы Тургунбаев былтыр апрелде жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри болуп иштеп турган кезинде да өзүнө баш ийген кызматкерлерге жетиштүү көзөмөл жүргүзбөгөнү үчүн сөгүш алган. АКШнын мамлекеттик департаменти ушул аптада бир катар өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстандын жарандарына берилчү иммиграциялык эмес визалардын мөөнөтү кыскарганын билдирди. Мындай чечим Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамптын АКШны чет элдик террористтерден жана башка улуттук жана коомдук коркунучтардан коргоо буйругуна ылайык кабыл алынганы жазылат. АКШнын мамлекеттик департаментинин сайтындагы маалыматка караганда, кыргыз жарандарына мурда B1 жана B2 визасы 10 жылдык мөөнөткө чейин берилсе, эми 3 айга деп белгиленди. Ошондой эле бул виза менен АКШнын аймагына бир гана жолу кирүүгө уруксат берилет. B1, B2 визалары АКШга убактылуу иш сапар же туристтик, эс алуу жана туугандарга жолугуу максатында баргысы келгендерге берилет. Бул визаларды алуу үчүн талапкерлер АКШдан кайра кайтарын далилдеши керек. Өткөн айда АКШ 36 мамлекеттин катарында Кыргызстандын жарандарына да өз аймагына кирүүгө тыюу салышы мүмкүн экени тууралуу маалымат жарыялаган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШ кыргыз жарандарына виза мөөнөтүн кыскартканына байланыштуу комментарий берди. Анда мындай чечим расмий Бишкекке алдын ала маалымат берилбестен кабыл алынганын кабарлады. Буга байланыштуу АКШнын Кыргызстандагы элчиси менен жолугушуу болорун, анда чектөөлөрдү жумшартуу жолдору талкууланарын маалымдады. 9-июль күнү балыкчы Бөкөнбаев Каракол жолун сел каптап, жол жабылды. Маалым болгондо Ысык Көл облусунун Тоң районунда болжол менен саат 10:30 чамасында жаап өткөн жаандын кесепетинен кокту колоттордон сел жүрүп, балыкчы Бөкөнбаев Каракол унаа жолунун 110-чакырымын каптап, айланма жолго салынган темир бетон шакекчилерди жууп кетип, жол каттамы убактылуу жабылган. Айланма жол толугу менен калыбына келтирип, бир нече убакыттан кийин унаа жол эки тараптуу ачылды. Ал эми 10-июлда Ош шаарында нөшөрлөп жааган жаандан улам сел жүрдү. Мэрия суу каптаган көчөлөрдү шаар башчысы Жеңишбек Токторбаев кыдырып чыкканын, кырсыктын кесепетин жоюуга байланыштуу ыкчам тапшырмаларды бергенин билдирди.
Социалдык тармактарда жаңы муниципалдык базардын чатырынан суу агып, базарды каптаганы, буга айрым соодагерлер нааразы болуп жатканы тартылган видеолор тарады. Биз сиздерди апта ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырдык. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Эми Поликлиника медиасынын ишмердүүлүгүн 2 жол менен колдосоңуз болот. Биринчиси Patreonго жазылуу. Ай сайын аз болсо да туруктуу сумма келип турса, биз жаңы темаларды издеп ишти уланта беребиз. Ал үчүн жогорку QR код аркылуу өтүп, сизге ыңгайлуу болгон тарифти тандап алсаңыз болот. Patreon'дун шилтемеси видеонун астында да болот. Экинчиси, астыңкы QR кодду сизге ыңгайлуу болгон мобилдик капчык аркылуу сканерлеп, поликлиникага каалаган сумманы которсоңуз болот. Эмки жумада амандашкыча сак саламат туруңуздар.